Uylar uç yerde mi? Uçuna görün kadını. Bana şunu uçuşu değil. Bir önü kırsınlar, o bağırdı bir. Kim birinci büyük kimdi ki böyle? Mercedes bir. Kaydaki ne var abi? Ben kimdik ki? Hala kaysıydı o. Kays. Başınlardık içine alıp koyuyorlar mı? Çok şey. Su gidelim. Magazin açtı gel vardı büyüklerinde. Magazin satıyoruz nerede? Ne bağırdı? Bana şurası. Özümüzün pil de önemli. Kandayken sapatı. Bu yıl kıştan çıktın abi. Ha, kıştan çıktım. Kanday oldu. Kışta sal soğuğurak olan kömür meyancılıydı. Onun için yaptık. Vardı galiba bir kömür binincilikte. Girip görüyorum de var diyorlar. Bana zal ekin. Bizler boyunca benim Ahmet Tetkik dedi. Bayağı ben büyük kışta kaldım. Sözünü açıyorum. Bişkek'te kışladım. Sevgimde kömürcü olduğum için ben Bişkek'te kışladım. Ana gün benim yaşım ötken tesiz davlenem kötürüp durdu. Bayağı gün şunda uyga jatıp kaldım. Özümün temperatürü çıkıp davlene oldu da. Yok bana üydün üstü, ne ol fener gelen sıkılavatan çıtap koyun. Boldu, onun üstü şifer. Islık kömkörenden jatıp kalırken bunday bolayın sen bolalbayım. Bir elime ıslık kadimkide top koyup da şunda ötüp getedi. Bu azır uçur. Yerten saratan kirse bilbeyim kantipçi şayarız biz buluydu. Kışında bardığı zarıldap çıktı. Sebebi kömürüm yoktu da ben Bişkek'e ketkerim kızım büyüdü. Öte kıyın ette saratan kegende bilbeyim buluylarda yaşaş kıyın болады. Anam no poldu stiyashkanı kılgandağını stiyashkanın üstünden su oyunca men saltır laminatты басқан. Мынандай бассаң азыр палас жүреді. Ата паласы üstüne otursan da su өтүп кетет. Эми жаштар билбесе керек, бизге окшогон жаш өткөндөр вообще мындай жерде жашаш кыйын да мындай немедечи. Бизге асында эми полго дагы чыдайбыз. Мына үйдүн сыртыны эметип берсе, үтүклөт этип берсе, анан кийин мына үстүнүн жаппаса, мурда мисалы үчүн мурдагы үй дагы финский үй болгон Акаевдин куруп берген үйү. А бирок ал үйдө биз жашаганбыз, өзү үстүнү ылайыктан кыштап алганбыз дагы. Анан сыртыны кесектени баягыдай эмеден эле жаап алганбыз. Эми андан шамал кирет. Мына шамал кирбейт, просто мында дым. Мына айнек ачпаса болбойт. Жашап болбойт үйдө. Айнекти ача турган болсоң, бул жерден шамал каттуу болот. Бүтүн үйүңдүн ичи чаң тополуң болуп кетет. Вообще кыйын бирок түзүлүшү жакшы үй. Условиясы да жакшы. Рахмат ушунча салып берген. Бизди канааттандырып. Бирок мына үстү менен сырты жашаш кыйын да бул үйдөчү. Именно keçe men özüm oğurup kalıp gördüm, şunu bildim de. Elimden ıslık ötüp ketip atıp, turayın desem tura albayım, turganга alım yok, darıma jeter. Bu yıl buldu şunday. Bayağı günü sıkan vakta. Bunda da tip panelde salıngan, европейский вариант. Onu bilesizler, Türk memleketi bizge жалгап катар ушул үйлөрдү салып берген. Бул астыда да утеплениясы бар. Üstünde de bu plus 50, minus 50'ga рассчитанный да. Эми ортосунда мына утепление пенопласттар бар. Ошол боюнча бул мировой стандартка туура келген үйлөр. Бул бир эле бизде Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде да ушунун өзүнүн типи бар. Анан азыр сиз айтып аткан үстүгө ысык уруп атат деген кезде мен мына эми угуп атам сизден ушунча. Жок, мен эми курсак кышында жашап көргөн жокмун. Ошону айтып атам да. Ушу кече жалган болбосун, марттын акырында келип жашадым мен бул жерде. Печкалар кача коюлган, туура. Анан печка мындай экен да, баягыдай болгон үчүн tez ısıp durup buradaki çugun eme olsa жылуулукту кармайт эле. Бул өзү да кармайт. Кармай албайт экен. Көмүрдү өчөт экен, көмүр жаксын эле о постоянно көмүр. Областной начальниги. Акшутура. Архитектура, бияктыкты как раз ушу үйдемелер боюнча ушу кишилер. Мен башта кайдан бар жүргөнү? Экөөбүз доштон учурашып жүргөнбүз. Атыңыз ким? Абдижалил.
Şu menin azırkı emine şu 2 aydan beri bilgenim şurada azır şunda eti saratan da bilmem. En büyük kurulganda men şu yerde bolgan men özüm. Biroq al vaqt çatırda daraxtın astida jatıp жүрүп эле үйдү көрмөсөк деп ысык суунда билгенибиз экенбиз да бизчи. Эмне кече өзүм ушунда даленем көтөрүп калганда эшикке чыгып кетейин десем тура албайм. Аркамдан как будто токту уруп жаткандай болот экен ысыкчы. Эрте саратанда билбейм бул үйдө кандай. Бул үй кимдики? Мына Кайсы балам? Сиздики бе? Атыңыз ким? Шамшидин мырза. Кыштан чыктыңар силер. Бала чакалар менен. Кандай болду кышта? Men için normal ele oldu. Ben özüm var жоғыны, көріп тұрған есерден бәрін өзім қол өзінен қылдық, оны үйден başkasına. Bidonu var mı, başkası var mı? Anam bir yerde az bir söz söyleyip кетіп жатады да, даярдалған үйге келді деген сөз соғады. Şöyle için sizden sorağınız, başka ülkelerden barıp görünüz. Kim айтып атат ошону даярдалган үйгө? Ben de endi elgeçilik ettim, az şunday söz söyleyip жатады. Mana barın nesini, ben özüm kolum menен kıldım. Бизден айтам дайым. Бузук Пейилибиз жеринен азыр өзүм Шамшидин мырза. Пейилибиз оңолмайынча кыргыз оңолбойт. Мен айттым, кайсы үйгө киребиз дедим мен. Аксакал эжекелерден сурадым го. Yo, men Кимиңер aytdim, joldu boydan uşağa kirgize koyup dedim. Bolbosam uy köp, 80. Siz daярдадыңызбы? Yok, meniki emas. Onunla, Bu prosta yaşagan uy şu. ne olsa Qanday turgan ben bolsa şu ne deyip. sen aytayım. Макул, кийинки үйгө кирели. Mana şehirde nime olsa ben özüm kolum menен jasadım. Сиз эмне өзгөчө бирдеме жасадыңызбы? Yok. Толтурган айтат, толтурган. Ben material satıralı, kolu kötürüp kalsam onu özüm oңдодum. Biroq ko'p uylardan qol shishib atadi. Şurubu yok, şurubu yok. Жоқ, жалып барбы сизде? Жалып mende yok. Арыз. Жакып баарына урусу жок. Эгер уруксат берсеңиz, эми бул Островго тиешелүү маселе болуп аткан үчүн мен дагы айтып кетейин. Буга чейин азыр Аким айтып кеткендей, технологиясы жөнүндө айттык, конструкциясы боюнча канадский технология, металлический каркас менен сипанан менен запенен жасалган бул тез курулуучу үйлөр болуп эсептелет да. Чындыгында астынан аябай эме урат экенсиз. Siz urat urat. Астында бирок Бутум аябай сезет да ушундай. стяжканын астына утупление берилген. Дагы кимсем бул Ütüplerine жерге. berilgen. Biroq unday болгондо Анан жана сиз зактын үстүнө, нымдын үстүнө, суунун үстүнө басып койду деген алты эмес эже. болған мен өзүмдүктү мен салганда ушул Андай жерде басып койгон болсо, Үйден barıp görünüz. басып койгон болсо, мына ламинаттар деген турбайт болчу, мунун үстүнө ламинат ламинат шишип ташып атат. болгон. Көп адам Ал шишип атат. эксплуатациядан буга чейин көп жолу сиздер менен жолуктук. Туура эксплуатация жасаш керек. Ачыгын айтайын, буга чейин ламинат менен жашаган бар да, ушул өзүнүн эксплуатациянын нормалары, эрежелери бар да. От перепада температуранын өзгөрүүсүнөн ар кандай болуп туруп, мына эшиктин алды кээ бир жерлери көбүп кетиши мүмкүн. Бул шаарда деле башка жерде деле ушундай болуп жатат. Анан негизи технология бул ушул тез бүтүүчү жеңил конструкция менен жасалган. Жалпы маалыматты болот. Биздин жерибизде чатак болушпайт. Кейин жаман. Өтөп кейин жаман. Кейин Aynen mana yakka жүрүң. Бул жакка жүрүң mana yakka. Азыр бул үй 120 квадратка салып калган 200 квадратта ушундай эле үй бузуп турат. Мана барып көрүңүз ишемесеңиз. Бага бир эле үй жетишти, бир эки эле үй жетишти. Жолдун боюнда да. Балам Aldı baş, aldı baş. Maraldık жактан жардам берип келдик бара. Balamda үйü жоқ, менен birге жашайт. Ого эми бир кылып берет болсо мен базакка мен жашабайм, сиздер калбайм кетем бирок. Мында ушта отурам. Жашабайм деп. Кетем десе. Менден көп алар менен жолуккан эч ким жок. Кетем десе кетирип берет. Жардам берем, Кетем десе кетирип берет. Байлап алдына жүр, алдына тест бак. Sizdikine
komşumuzla elektriğimiz var. Sizge çelmegen. Neyini kimsenin de kırıyoruz. Olsun, yürü. Ne kadar ekin? Rapin yok mu? Özü çakır olup girseniz de kiriyorsunuz dedi. Kulak çocuk da Cenab-ı Bey sözüm. Cenab-ı Bey sözüm çocuk. Qanday sözü? Dayandak koygun degen uydan çocuğu juttam da. Bir yerde bir uyum var idi, mana ağıl saray. Aşkana bari örtlenip ketdi. Hazır uy salındı, 2 uy salındı, Xudoga şükür. Жазмaya men mana ette oturdum. Kelin kızlarım menен. Hazır mana Xudoga şükür nevreli boldum. Эми Жақсы, içine girgende пайда жоқ. Siz mağa 2 сурауға жооп бериң. Кыштадыңыз да, э? кыштадык ооба. Кандай болду кыш? Быйыл Xudoga şükür жеңил келди Жоқ, кыш. үйдүн ичи. Үйдүн ичи эми көмүрдү көрөк жакса жылуу болот. Анан кышта шол. Эми жаш бала менен ушинтип. Жайда эми ыстык болот экен. Үйдүн Bunlar yaylık, кирпич кылып yaylı бериш elek керек. de. Ya, Yaylı elek Кирпич alın. кылсак дейин. Жакшы болот данча. kim? Endi şu yoqdan sizler jardam bersеңиздер, кирпич кылганга дагы. Үйлөрдү бетте 80 нече үй күйгөн, чого жардам берип жүрөсүздөр деген үмүтүбүз бар да эndi. Өзүңөр эмне кыласыңар? Өзүбүздөн аркат кылып, мына яка эми агыл салайык, бизден сарай салайык, ашкана салайык. Бирчиликте энди улантайык да. Мал кылайык десек, сарайыбыз жок, мына чатыр, мына немеде малыбыз саперта коюлуп болду. Bizden kirçilik kılayık deybiz ali. Örtköşe dağın 2019 yılı kuyamcara dar bulup kalan. Sonda dağın köç verdi. Ana örtte büyük üyleri teyzep taşata dağın ketkiyiz kevedi. Maksatlı biz özümüz жақсы көрөткенбиz yani. Жашабыз эми шетте 30 жылдан бери жашайбыз. Bizden жашагыбыз келет да енді. Ошо кызыктып балдарга үй салар маалда енді өзүбүз устап алып өзүбүзгө үй салып калкан эми будан пешенебизде эме кылган экен. Кудайга шүгүр ушунчалык мамлекетибиздин колдоо боюнча мына өкмөтүбүздүн колдоо Саттарова Гүлайым. Өзүм батыр энемин ушул жылдар. Куттуу болсун. Рахмат. Балдарга Аллах өмүр берсин. Эми азыр жалпы ушул жаңы үй, ушундай үйдө жашап аткандарыңардын сурооңар бирөө эле экен. Сыртын жылуулап бериш экен да. Ошолбу? Анан үстү. Түшүнүктүү. Анда 2 сөз менен айтканда үйдү жылуулаштыруу экен. Анан ошол менен вентиляция маселеси чечилет экен. Жылууласа? Же андан кийин Кандай дема банды берекет дема болбойт. Жок, бозук болсо кирбейт. Ооргандар аяга көйүп. азыр мына жигит ушул силерге кандай мындай бир жашоо стандарттарына туура келеби? Жанагы аба алмашуусу, вентиляция деп коесуң. Бул мындай болгон Адахан Кимжанбаевич. Азыркы мынабу үйдүн сыртынан жылуулоо деген бул башка маселе да. Бул үйдүн теплотехнический расчёту жасалып туруп, ошого биздин Баткен областындагы бизде сухо жаркий климат деп коет. Ошонун эң муздак мезгилини жана эң ысык мезгилин эске алуу менен ушул чип панелдердин ташынасы аныкталган. Мунун сыртына дагы кирпич менен жылуулоо деген бул деген перерасход деп эсептейм. Бул себеп бул ошого расчёт болгон. Бул биринчи. Анан жана вентиляция маселеси биринчи бул проектиде ар бир сиздердин комнаталарга, негизги комнаталарга кондиционерлер гана каралган болчу бердечи. Ошо мам курулуштун биздин сунушубуз менен бул жердин баягы кондиционерди эксплуатациялоо эч бир жерде бир кондиционер бузулган болсо оңдото албайсыздар. Биринчиден бул электр энергиясына көз каранды. Бул экинчи маселе. Ушул маселелерди эске алуу менен биз водяной система отоплениега өткөргөнбүз. Ошон үчүн үйүңүздөрдүн бардыгы меш коюлуп туруп отопление менен ысып атат. Буга чейин сиздердин көп жолу келдик, өзүңүздөр билесиздер. Арыздардын негизинде келип караганда биз кыш мезгилинде келдик, ошондо 22-25 градус температураны биз өзүбүз засекать этип туруп көрүп кеткенбиз. Ошондо үйүбүз жылуу баары жакшы деп туруп айткансыздар. Анан кайра бир башка маалыматтарды бере берген туура эмес деп ойлойм бердичи. Анан 22-25 градус бул жылуу кыштын күнү. Ооба 25 градус. Азыр ел уақытта сені шақырайық. Үйге келіп жүрмек. мен ел уақытта былтыр ушул жерде Ел жүрдүк. уақытта бұл жерде үй болған емес. Бүткөн эмес да жайда Азыр мен сөзүм бүтүп алайын. Вентиляция маселеси бул проектиде каралган эмес болчу.
Себеби кондиционерлер коюлган. Кийин биз водяное отопление болгондон кийин вентиляция маселеси чыкты. Биз кондиционер койгон, отоплениени койгон мезгилде үйлөр бүткөн болчу. Ал проекти башта болгондо коюлуп кетет эле. Бул боюнча биз сиздерге биз жогорку жакка да билдирүү бергенбиз. Чынында бул маселе бар. Анан биз сиздерге азыр Адахан Кимсанбаевич айтып аткандай сиздерге да сунуш бергенбиз. Убагындачы. Акелер, мына жерде деген эми айылда ustalar бар. Ар бир үйүндө ошо вытяжканы тешип туруп, или естественно, или принудительный коюп койсо деле болот. Бул деген эми көп деле каражатты талап кылбайт. Ушунчалык нерсени өзүңүздөр жасасаңыздар деле жакшы болмок деп мындай чисто туугандарча сүйлөшкөндө айтканбыз, туурабы? Маселе ушул вентиляция боюнчачы. Анан жанагы сыртына кирпич менен каптайт деген бул жерде биздин курулуштун технологиясына туура келбейт. Ана кирпичти деген ал бир слой кирпичти бул жерде токтотуу керек. Сейсмический расчет деген бар. Аны биз тигил жака кантип жабыштырабыз? Ал бир ряд кирпичти тургузуш кыйын. Эртең ошол дагы бир күн урап түшкөн болсо, технология бузулуп башка болупчу. Анда дагы маселе болот. Сунуш, токтогула. Сунуш. Жок, бул бала Сунуш, мен сыртын утепление кылганга сунуш бере албаймын. Себеби биз буну технологиясын айтып бердим. Ошого расчеттеndi. Кандай? Вентиляция Бул боюнча. эжелердин айтып аткан маселесин чечүүнүн кайсы жолу бар? Эми бул жерде бир эле мен байкаган маселе ушу вентиляциясы. Аны жанагында туруп эли мүмкүн карап бериш керек, же болбосо өзүңүздөргө деле ушул Өздөрү билбейт. вытяжкаларды. Өздөрү билбейт. Архитектура биз мындай кылып сунуш бергенбиз да. Биз ошо вытяжканы кайсы жерге керек болгон болсо биз ошо үйлөргө көрсөтүп берели. Баракелде. Көрсөтүп берели. Ошону мүмкүнчүлүк болсо жасап алсаңыздар дегенбиз. Биз болбогон сумма менен тешет, вытяжканы коет. Ушул нерсени эметкен. 100 канча үй бар? Бул жерде 100 үй район боюнча. райондо 100 үй бар. Эми караңыз, мындай кылалы. 100 үйдүн кожоюндары бар. 100 үйдү бир үйдү мындай бир эң колунда жок үйдү тандап алыңыздар. Эң колунда жок үй. Ошону үлгү катарында жасагыла. Үлгү катары жасап, анан 100 үйдүн кожоюндарын чакыргыла. Кантип жасалат? Кантип коюлат? Керек болсо ошол канча каражат болот? Ошол каражатын эсептеп чыгарып берсеңер, ошол адисти бул жерге байлап койгула. Бир күндө 3 үйгө киргизеби, 5 үйгө киргизеби, ошол каражатын сиздерге төлөп берсин, ошол каражат керек сөзсүз түрдө. Бардык нерсени өкмөт жасайт, бирөө жасап бериш керек деген токтотушубуз деп ойлойм. Кандай дейсиздер эжелер? Эми ал кымбат эмес акча деп атат. Балдарыбыздын ден соолугу үчүн, өзүбүздүн ден соолугу үчүн деп туруп, ошону уюштургула. Маселенин баары ушул маалыматтын жоктугунда, уюштурбагандыкта. Эгерде бир үйдү ошондой үлгүлүү кылып көрсөтүп, бардык кожоюндарды чакырып, ошол жерде жакшылык да болот. Керек болсо ошол жерге бир Куран окутуп, бир Кудай кылып койсо деле боло берет ошол көргөзмө болгон үйгө. Анан ошол бир адистин колуна берсек, тыйынын төлөп берсек, мына ошол ыстык келгенге чейин бардык үйдө ошондой кылып, бул адистердин көрсөткөн көрсөтмөсү менен жасап берсе. Туура болобу ошол? Ошо макулсуздарбы? туура болот. Азыр мына бала бизди сөзүбүздү жалган чыгарып атат да. Эмне июль айларында келип көп эмес 10 мүнөт ушул үйдө отуруп көрсүңүз, 10 мүнөткө отуруп көрсүң, анан билет бул. Июль эмес, азыр май. Мен 10 мүнөт турдум жанагы үйдө. Сиздин үйүңүзбү, кимдин үйү? Жок, башка Коңшуңардын. Мен түшүндүм. Буттан кандай сыз сокконун көрдүм. Сездим. Дым болушту. Сездим. Бул киши айткандай даяр эле мончо экен. Ошонун чечүүнүн жолун сурадык адистен. Туурабы? Бул киши чечүүнүн бирден бир жолу ошол аба алмашууну даярдашты. Анан үйгө кирпич айландырганын үстүн кереги жок. макул, үстүн кандай? Кармабайт дейт да. Үстүм ошол долбоор боюнча жасалган үстүндө. Эми долбоор мындай да. Жолу атам үстүндө. Мындай. Үстү мындай. Кыргыздар 10 мүнөт келип жашап көр, көп эмес 10 мүнөт туруп көрдүм. Кыргыздар мындай кылат. Түркия бул субтропический өлкө. Биздики резко континентальный өлкө. Алардын стандарты биздин стандартка туура келбейт. Бул жерге курулуш адиси болуштун кажети жок. Жөн эле акыл жүгүрүш керек. Эгер биз үстүнө жакшынакай кылып дагы бир катар силер адистерди чакыргыла. Аны дагы ошонун ичине киргизгиле.
Öz erki menен kандай kılıp maселени чечсе болот. Öz каражатына. Анан адистерди кармап берип да көрсөттүр ошонун баары. Көп ыз ичүү каалабагандыктан эмес, маалыматтын жоктугунан чыгат турганда. Ошого уюштуруу маселесине жакшы көңүл бурулбагандыктан чыгат. Эгерде ушул адистерди чакырып, айыл өкмөтү баардык жабыркаган үйлөр менен чыгымды өткөрүп, мына ошондой көргөзмө куралдарды көрсөтүп, түшүндүрүп, лекция окуп берсе, маселе токтойт. Маалымат жетпегендиктен чыгып атат ошондо. Биздин Бишкекке чейин мына 130 кана Гүлгө акайым 131 киши кол койгонбу мага келген кагаз. Сиз жибердиңизби? 131 беле? Мына ошончо киши кол койгонунан биз келип отурабыз. Эртең биздин деле башыбыздан сылап койгон эч ким жок. Бизди сын пикирге алып, "Ой, Кудай берип калат, алар Кудай өткөрүп атат." Жалган нерсе дегендей кылып туруп. Ошондуктан сиздер кол койдуңуздарбы? Кол койгондон кийин арыз арманды келген кишиге так айткыла. Кол коюп алып, бул жерге келгенден кокуп атам деп отура бербестен. Мына бул эжекенин айтканына мен 100% кошулам. Үйгө кирсең бир 10 мүнөт эле сезесиң. Аба жетпейт. Дум чыгасың. Түшүнүктүү да ал деле. Аба жетпейт ал деле. Жана подвалда жүргөндөй болот. Ошонун жолун чечүүнүн жолун айттык биз. Муну чечтик. Эми үстүн. Баарыбыз айылда жашайбыз. Үстүбүздө эгер шыйпырдын астына салкын жайында салкын болсун деп, тонукенин астына жанакы бойра тартып берип, же болбосо чий тартып берип жок биз. Ошол сыяктуу бир ыкмасы барбы бул жерде? Биздин жасагандар. Сөзүңөрүн алсам биздин мурдагы үйлөр булга азыр калыңыраак фанер коюп туруп үстүнө стекловато таштаган. Акаевдин салган үйдө ушундай бир катар эле фанери болгондон мындай карасаң фанердин эмесинен шиферлер көрүнүп турган. Анан өзүбүз ал убакта жаш элек колубуздан ишкелет эле бирдемке Улай бастырганбыз. Улай бастырганбыз, салкын болгон ал үйлөрчү. Азыр мына үйдө 10 мүнөткө эми жаштар жүрөр, мына бизге окшогондор жашаш кыйын. Түшүнөм. 3 жолу кайталадым. Жакшы. Ошондой кылып булай бастырганга жарайбы булар? Жок. Болбойт. Ошон үчүн бул адистерге берели. Өздөрүнүн сунушун берсин. Практикада кандай колдонулат? Макулсыздарбы? Анан баягы шал айдаган шал айдасын, кой баккан кой баксын, өтүкчү өтүгүн тиксин. Баарыбыз бардык нерсеге адис боло бербейли. Буларды угалы. Үйдүн сырты боюнча яг айтып атат, азыр бул эч кандай каралган эмес, мүмкүнчүлүгү жок деп атат. Анан кышында күнүгө бир мешок көмүр жакканга эч ким эми кудурети жете турган адам бардыр. Көң кудурети жеткенден эл кетип атат. Эл кеткендиктен азыр эми мен элди кетти деген жерим жок, бирок кечеги күнү качкандагы бир күндүк окуя. Биз качканда мына көчөнүн акырында үйдү ашканасын полный тажиктер уруп кеткен. Биз качкандан тажиктер пайдаланып атат. Ошон үчүн кышында биз жашайбай бияка кете турган болсо үйдү тонуп кетет. Бул жагы да бар. Ошон үчүн үйдү жылуулап беришин аракетин кылыш керек да. Биз күнүгө бир мешок көмүрдү жакканга биздин күчүбүз жетпейт. Эмежеке. Чай берсе чайга бал кош берсин деп. Бал кош берсе үстүнө сүт куюп берсин деп. Süt kuyup verse kaymağın koşa versin de imanға келелич, insaf kılalıç. İnsaf kılalı. Bırak, men sizden aytkanыңызға koşulam, emne degen. Mına жерге bir артынан bir kirpik жатса al, eşnisiga жарат. Başka mesele. Бұл адистердің қолына берелі. Кантип да кошумча жылуулатсак болот. Эми ошо кандайдыр бир жылуулук кылып бериш керек. Бирок шарт койбогулардай кылып, кирпич коюп бергиле. Жок, кирпич эмес, кандайдыр бир нерсе. Эжеке буга чейин деле айтылып келгенде булчу. Азыр сиз көмүрдүн расходу бул башка маселе. Мындай. Эми мен дагы чоңолайлык болом. Мен да чоңолайлык болом. Ушундай көөлөк үйдө чоңойгон болом менчи. Айылда мен ата-энем менен ошо эки үйдү ысытып туруп экономия жашайбыз. Азыр бул жерде 123 метр квадрат сизде суу менен ысытылган отопление менен ысып атат. Расход албетте көп болот. Siz жапканда, отту жапканда, көмүрдү расход кылганда сиздин үйдүн баары ысып атат. Эми канча площадь чоң болгондон кийин ошончолук потеря көп болот. Потеря көп болгондон кийин значит расход болот. Площадь деген мында үйүңүз канча чоң болсо деген. Эйлектер бүт орусча сүйлөйт экенсиңер. Аянты көп болсо, үйүң чоң болсо. Анан кийин жанагы вентиляция боюнча биз буга чейин өзүбүз сунуш бергенбиз, Адаган Кимсанбаевич.
Jana açık ele ayttım go, şunu özünüz ele jasabaylı kelgide biz көрсөтүп берели деп жана сиз айткан сунушту точно өзүңүз айтканбызда, ошону так ошондой кылып турупчу. Биз аны мойнубузга алабыз. Келтирип кайсы жерге ошол вентиляция керек экенин көрсөтүп беребиз. Анан уста маселесин каршы бизде табалы, мүмкүн айылдан дагы бир колунан жакшы келген уста болсо, ошо расходтору эч канча болбойт. Мен примерно эсептеп берген 5000 сомдон арак берак болсо керек деп дагы эсептеп берген. Ошону көтөрүп бериңиздер, мен специалистти бөлүп берип, ошол адаган кимсе мага айткандай бир үйдү показательный кылып туруп көрсөтүп берели сиздерге. Ошол боюнча баягы устаны жалдап алып туруп кете берелик. Ушул маселени чечели. Сүйлөштүкпү? Эми биздин үйгө аба кирип жатат деген маселе болбойбу экен, өзүбүз эгер кааласак. Жылуулук боюнча дагы кошумча караңыздар. Кантип кошумча жылуулатса болот. Сатолор. Мен чегерада отурам да. Бизде теги чегерада кичине тынчтык жок. Садикши тажиктардын солдаттары өтсөм биз коркобуз. Башка болсо эми коркобуз. Чегерабыз катта ачык. Ушу чегера биринчи орунда. Энди үйдө башкасынын бир бала болоптур. Энди үйдө касыр кылып берсеңиз эми жашабагандар бар. Биз бетте отуруп алып, эмне кылганыбыз менен ар бир үйдүн өзүнүн эгеси каякта жашашын өзү билип турат. Биякта коркконудан балдары коркуп, псих болуп калган бардык адам бар, бир азыр ушундай. Нервный. Ошон үчүн бизге чегера биринчи орунда. Касыр кылып берсем жашабайт да мындай корккондар. Бизге билбедим дагы эл не дейт о. Ал чегараны карап атабыз. Саламатсыздарбы? Биздин Биз мына үйдү камсыздандырганбыз да аны. Ошону кайрылып көрдүк сизге. Саламатсыздарбы? Мен да чегара боюнча айтып кетким келет. Бизге биринчи очередде үйдө агымарды тынчтык, чегара керек. Ушу чегара боюнча биз эч нерсе билбей атабыз да, чечип берсеңиздер. Бул үйлөрдө отурганыбыз менен биз нече жолу качабыз. Бул ям көзүбүзгө көрүнбөйт. Мына Бешкент неме деген немелер бар. Чегара жок үчүн бир бала таң атса ham качабыз. Ушуну чечип берсеңиздер. Чегараларды айттым мен, эжекелер. Чегара аксакалдар. Чегара маселеси момундай чогулушта чечилбейт. Ушунун аркасынан мына азыр көп жаштар кетип калып жатат. Эми мындай кылалы, шултоо издебейли. Чегарасы жок деле кетип. Мен айттым, кече жыйын болгондо айттым деп. Кыргызстандагы ошол сыртка чыгып кетип аткан жаштардын 56-54% ошол Баткен областынан деп айттым мен. Анын себеби бир эле даң-дуңдөн эмес. Башка дагы себептери бар. Айта турган, айтпай турган жактар. Ошого чегара силер каалабасаңар биздин көкүрөгүбүздө күндө сайын. Көрүп атасыздар, сессия ачылаары менен Баткенден башталат. Баткендин башынан сылай берип биз мунжу майып кылып албайлы деп дагы коркот. Ушундай болуп атат. Силер айтсаңар да айтпасаңар да ал маселе каралат. Ошо чегара чечилсе тынчыраак жашайбыз. Кайра кайталат. Томарка негизи Ким уруксат берген? Тажиктер менен жакын Томарка эгилбейт. Мен да сөйлөгөн Казакстанда кеткен балдар. Аны айттык. Каралып Бул жанагы балалар экен сүйлөш. Элде шетте туруктуу калыш үчүн кандай немелер чаралар көрүнүп атат? Биран ишканалар, биран немелер мини фабрика, завод, биран деген завод кура албайт, мындай иштеп шетте калыш. Баткен областынын өзгөчө макамы бар. Ошол мыйзамдын аткарылышын гана биз көзөмөлгө катып алабыз. Ошол жерде мыйзамда жазылган. Колуңарда барбы ошол мыйзам? Мыйзамда жок, энди бизде айыл жай жашайбыз, мыйзам неме кылабыз. Шу 500 миллион ажыратылган пулдар бар-ку, акчалар. Ошолор ушу максат айылга, кылында айыл өкмөтүгө айылга ажыратылабы же общий элеш кете береби? Кече биздин областтын жетекчиси, губернатор, райондун жетекчиси баарыбыз Разак шаарында калың эл менен жолуктук. Ана ошол жерде ар кандай сөздөр болгон экен, 500 миллион мамдай бөлүнөт экен, тигиндей бөлүнөт экен. Областтын жетекчиси чыгып элдин алдында айтты. Силердин сунушуңар менен бардык айылдарга тегиз бөлөбүз. Тең карайбыз деп. Ошол немеден сырт деп ататтар да 500 миллион ажыратылган бюджеттен сырт 500 миллион гана берилди. Эми өнүгүү болуш керек. Ошо келген пулду. Аны ешкандай Bunu da ayttım ama. Ayetlerden belgeledi. Bunu söylese. Değil. Şu gördüğü yerde kanalarda. Yok bugün günce bergen yok. Берсе проектибизди туура эмес. Бериңиздер да, мамы Мен мисал жазып барсам кайтарды. Kimge yapalım? Ол машыл кылынбайбы? Кийин бул
Bizim ailемizde haligi mындай haligi kışka mönöt emas, uzun mönöt менен haligi suda onda жаңы айда карылып. Мен эки жылдан бери айтабыз şu maksat болгондон бери suda жардам берип койсоңуздар, жайларды оңдоп алат. 50 milyon dollar, дарбазахана кылып алат. 50 milyon dollar karız aldı Kırgızstan. Жигиттер, мен сүйлөгөндө азыр укпайсыңар да, кетип калгандан кийин анан бири-биринен сурайсыңар, эмне деди депчи. Ошонун 25 milyonu karız, 25 milyonu kömök катарында делип атат. Мына ошондо дагы бөлүнгөндө биз тараптан аябай катуу суроолор болду. Ал жерде жол бар экен, бала бакча бар экен, мектеп бар экен, оорукананын курушунун маселелери бар экен. Ошол 50 milyon dollar karız, 25 milyonu karız болуп келген karız, аны кийин төлөгөндө жалгыз Баткен төлөбөйт, бүтүн кыргыз мамлекети төлөйт. Бул дагы бүтүндөй Кыргызстандын сиздерге болуп аткан жардам. Такыр эле унутта калды деп айтпагылайлы. Мен азыр айткандай, чай берсин, чайга сүт кошуп берсин, сүткө каймак койсун, каймактын үстүнө бал салып берсин. Андай болбойт. Биз өзүбүз эгер мамлекет тарабынан 1 кадам ташталса, силер 3 кадам таштадыңар. Мамлекет 5 кадам таштаса, силер 10 кадам таштагыла. Biz taşlagan için şey баарын ушул жасап берет, ушул бүтүш керек деген нерседен алысыраак болуп, кичине өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек. Жеке ишкерлерге жардам болобу, жеке ишкерлер. Ошонун ичинен канча бир миллион доллары жеке ишкерлерге жана райондун акимы айткандай долбоор жазып берсеңер, тигүүчүлүк боюнча болобу, дыйкан чарбачылык боюнча болобу, өрүктү кайра иштетүү боюнча деди, башка маселелер боюнча бөлүнөт деп мына кече мына областыбыздын директори, жетекчиси ошол ар бир айылга бирдей керектөөсүнө жараша бөлүнөт деп экинчи жолу айтылган. Бул кишибиз да келди. Анан Ошондой. дагы биринчи жолу берсек болот. Баткен секция боюнча мына Абдикер Фатикович sözünde turup ay taraflarının aldığında bir güzelliğinden geldi. Rahmat, bu cümleti çok rahmat. Yok biz bu güzelliğinden üyünün ki bir anda kerekli ne sevdi işletiyoruz. Ana saray savaş gereken mal kuşuz gerek, kırmızı mal beni bol veren eşit aşkanası olursa bir de tamak cesaret ben bir konuk geldiğinde yemek kılalbaydı. Şoğuk işlettiğinde bu güzelliğin degen jetmekte kalgan akışta körgözülgen suman da berilmeyi şunu surayın degenim. Yok, sizler kaysı küygönüler mi? Küygönüler emi bu akışta onda emisi yok. Uşun men surap atam. Kalganı beril uşun menen kaldık mı dep surap atam. Hem kalgan dağın içine emi hazır berilsin degen yerim yok. Hem bir nemenin memleketli özün mümkünlüğü menen başta sözlerde birinci etapta üy dedi. 84 üy, buna maksatlı ne ayıp otamıyor. 84 üy salındı. Анан тышкары ошол убакытта эле сразу 100 миллион берилди туурабы. Анан өткөндө да сүйлөшүп, ушул тонолгондорду по факту берилди, тонолгон үйлөр баягы тонолуп эле калган. Күйгөн үйлөрдүн ордуна үй салынып, анан 150 миллион мамлекет тарабынан дагы көмөк берилди. Рахмат. Рахмат. Ошон дагы калганы берилеби, акта көргөзүлгөн же берилбейби деп сурап Биз бенже мындай сүйлөшөлү. Урматтуу Maksat айылдын тургундары саламатсыздарбы? Мени көргөндө эле күлүп каласыздар. Эмне үчүн күлөсүздөр? Сиздер акча үчүн күлбөйсүздөр сиздер. Ошол 2021-жылы июль айындагы жана чыбык менен бирибизди урушуп, буушуп жүргөн кезде эстеп туруп күлүүңүздөр келет да. Бирок сиздер бул жерде жашаганыңыздар бул батырчылык. Буну дайыма айтып келебиз. Мен кече Замирге айттым. Замир кыйкырат, башка болот, кана Замир, баш орунда жатабы же бүгүн. Мына Замирди мисалы үчүн мен эмне үчүн Замир менен сүйлөшөмүн? Замир ушул чек арада жашагандык үчүн сүйлөшөмүн. Замир күнү болсо дагы, түнү болсо дагы, анча-мынча түнү ойгонуп чочуп кетсе дагы мага звонок этет. Мен аны кабыл алам. Себеби чек арадагы жашаган үчүн бул жанагыдай сиздер, сиз туруп туруң эми азыр сиз очерет жетет мактаганга. Туруп. Айтканым бул жердечи бул жанагы сөз эмес, дежурный сөз эмес. Эми мен сиздерди баарын билем, мурунда эле чек ара кызматында иштеп жүрүп сиздер менен биргеликте жүргөнбүз. Эң негизги азыр максат эмне? Урматтуу максат эли. Биринчиден шүгүр кылышты дагы үйрөнөлү. Албетте
маселе көтөрүп атасыздар, буну туура түшүнөбүз. Биз айтып жатабыз, кандай маселе болсо ар тараптуу берсеңиздер болот. Ошону чечкенге биз аракет кылабыз. Ошон үчүн бул жерде биз иштеп жүрөбүз. Ошон үчүн монтуп костюм кийип жүрөбүз да. Эгерде чече албасак, биз бул жерден жылышыбыз керек. Ошончу. Вот ошондуктан мен айтканым, баарыңыздарды мына жерде турганда баарыңыздарды тааныймын. Кимдин үйүңүздөрдө эмне бар, канча мал бар, шыпырыңыздар кандай болуп калды азыр ошого чейин билемин мисалы үчүн. Себеби үйүңүздөргө кирип жүрөм. Туурабы? Сиздин үйүңүзгө мисалы үчүн канча кирип жүрөбүз мисалы үчүн. Вот ошондуктан бул акча бөлүү боюнча эми. Кудайга шүгүр, иштедик. Жайыч ушул жерде бирге жүрдүк. Баарыбыз жасадык мунучу. Эч ким жөнүндө турган жок. Сиздер кошулуп жардам берип туруп, мына турган үйдү биз бүтүрдүк. Албетте бүгүн азыр ар кандай кемчиликтер деп жатасыздар, башка деп жатасыздар. Эң негизгиси жалпы тапшырманы биз аткарып бүттүк да. Убагында мөөнөттө сиздерди киргизип алдык. Себеби билесиздер, ошол убакта аба ырайдар кескин түрдө уже өзгөрүп калган, бирок биз ошол убакка жеткирип түнү күнү иштеп билесиздер. Канча бригада иштеди, канча адамдар бул жерде жалып жазды, мени чыбык менен уруп койду, тээп койду губернатор депчи. Бирок биз тапшырманы аткарып бүттүк. Себеби президент ушундай тапшырма койгон. Октябрга чейин бүтүрүш керек, кириш керек депчи. Мына бүтүрдүк. Албетте кемчиликтер болду, башка болду. Келип кышында дагы жардам берип иштеп атты. Мен эми анча мынча нерсе дагы болуп калса, өзүңүздөр анча мынча нерсени кылып коюңуздар. Бул ушундай нерсе да, өткөндө мага ачык айтайын, бир жерге барганда мына начальник УВД аким, Баткен район акими дагы билет. Жүгөрүмө ооруп бербейсиздерби деген суроолор дагы болду. Бул факт болгон нерсе. Ошон үчүн анча мынча нерсе өзүңүздөр кылып коерсуңдар. Эми акча боюнча айтайын. Акча боюнча президент бул жака келгенде баарыңыздарга эч ким күткөн дагы эмес. Акча берет деп. Президент келеткенде баарыбыз тосуп алдык. Могул жердин баарын бүттүк деп туруп тосуп алдык эле. Президент келип туруп баарыңыздарды куттуктап, монда барып, көрүп, кемчиликтерди айтып бүтүрдү. И ар бириңиздерге 100 000 сомдон бөлүп берди. Туурабы? Андан кийин эми элдер жардам берди, аны биз эсептебейли. Элдер жардам берди, Кудайга шүгүр, бүт кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендешке чоң ыраазычылыкты билдиришибиз керек, чоң жардам берди. Андан кийин кечээ күнү мына Рызванжи өзүңүздөр келип видео менен баарыңыздар мындай кабинетте отуруп сүйлөштүм. Сүйлөшүп туруп, ушул айт майрамына кандайдыр бир акча кылып берейин деп, мына 150 000ден биз өндүрүп бердик, мисалы көргүндөчү. Эми карап туруңуздар. Мен ушуга дайым айтып келемин да, сиздерге комиссия келип иштегенде, бул жерде комиссиянын саны 25 киши болгон. Ар бир мамлекеттик органдын өкүлдөрү болгон. Ал жерде адистер болгон. Келип үйүңүздөрдү эсептеп кеткен. Бирок ошондо сиздерге жардам берип, канча десе, ошончону жазган. Кийин кайра жибергенмин мен, ар бир үй бүлөнүн фамилиясын, ошол ээсин кол койдургула. Кийин дагы өзгөрүп кетпесин дегенде үйүңүздөргө барып кол койдуруп чыккан. Ар канча ошоп кетти. Биз санаганыбыз дагы жок, ошондойчу. Мында жалпы сиздердин оозуңуздан чыкканды жазып, макул деп туруп кеткенбиз мисалы. Бирок бүгүнкү күндө акча төлөп жатканда көп маселелер чыгып жатат да. Кече дагы мен бул Разаков шаардын айтып кеттим. Бул мамлекеттин акчасы текшерилет. Эртеге жооп беришибиз керек. Эгер текшерип келсе, мисалы үчүн жок болуп калып жатат. Жеке ишкерлер мисалы үчүн мындай маселе болду. Менен ушунча ушерп кетти, зыян тарттым, төлөп бергиле дегенде текшерсек, мамлекетке патент дагы албаптыр, мамлекетке салык дагы төлөбөптүр, бирок жеке ишкер да. Андай болбойт да. Мыйзамдуу мамлекетте жашап жатканда сөзсүз турда мыйзамды биз сакташыбыз керек. Бирок ага карабастан биз сиздерге максималдуу турда акча төлөп берели деп туруп, закондоштуруп, баягы мамлекеттик органдар сиздерге жардам берип, аракет кылып атат да. Аны сиздер баарыңыздар билесиздер. Даже счетуңуздарды чакырып, жетелеп барып, могул жерге молда кылыңыздар деп карточкаңыздарды ачтырып берип атабыз. Ошондуктан мен сиздерге акыркы сөзүмдүн аягында айтып кетейин, урматтуу Максат тургундары. Кудайга шүгүр, Максат айылы бүгүн башка айыл. Билесиздер, бизде Мамажан ырчыбыз, Баткен областынын эмгек сиңген артчысы ырдап жүрөт. Баткен бүгүн башкача депчи. Мен айтар элем, Максат бүгүн башкача. Жолубузда асфальт бар, тротуар салынып атат. Кечинде жүрсөк, Кудайга шүгүр, жарыктык бар. Фат айтпан кандай. Бул жерде участковойду алып келтирип, ошол эле үйгө участковой иштейт, үй бүлөсү менен жашай турган кылып койдук. Кайсы убакта барсаңыздар участковой үйүндө да, иш ордунда дейли. Мына көрсүн деп туруп арканы кылдык. Балдар ролик тээп жүрөт. Мына биздин эженин үйүнүн астында мындай жүрсөңүздөр, ички көчөлөр дагы асфальттанды мисалы үчүн. Нарындан областынан Кочкор шаарынан келтирип, Кудайга шүгүр, футболный площадка салып берди. Мектеп кандай бүгүнкү абалда, сонун абалда. Мамлекет бүгүнкү күндө 1 жылдын ичинде, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, көп жардам берди.
Баткен обласы боюнча азыр мен цифрасын айта албаймын. Ол азыр. Бул сиздерге жанагыдай сөз эмес. Жардам берип коюңуздар. Доомат сөз эмес. Рахмат. Доомат сөз эмес. Болгон фактын айтып жатамын. 10 жылда кирбеген акча 2021 жылы кириптир. Буну өкмөттөрдүн санашып чыкты. И мектеп салынып атат, эми максат эле эмес. Башка айылдарда мектеп салынды, суулар чыгарылды, фаттар салынып жатат, жолдор салынып жатат, садиктер салынып жатат, мисалы үчүн акча бөлүнүп жатат. Мына 2022 жылы дагы өтө көп биз пландаштырып алганбыз да. Ошон үчүн суроо бергениңиздер, биз суроо бербегиле дебейбиз. Албетте азыр ачык суроо бере бериңиздер. Бирок кылган иштерди мен айттым. Сиздер менен бирдикте мындай иштеп чечишип келатабыз. Бирок бүт баарын алып келип бир күндө алып келип ташап албайт экенбиз. Акырын бөлүп берип атабыз. Рахмат. Şu Tacik menен Kırgız uruşta men эми жаңы ачкан вулканизациялуу устаханам бар эди да. Ошол күйүп кетип тонолгон тон болду азыр. Ошол бүгүнгө чейин азыр бир мамлекет жагынан бир жардам болгон жок эми. Ошону туруп таштырып сам өзүм иш пишип болот деп ачкан элем. Чет өлкөдө жүрүп дайшалам. А эми бир нерсени ачыш үчүн канча мээнет керек да ачышка. Азыр жардам берип көрсөңүз. Имаратын эми үстүн жабып алдым мен. Нече жолу сизге ham маалымат бар. Бул сен жөнүндө маалымат бар. Мен эде мына ошол магазин ичинде мен калып кеткем тажиктардын колунда. Ошол үчүн мен эч кимге мынандай катталар келген маалда жок болуп калдым. Азыр энди мындайча айтканда азыркы моментте эме книжка деп атат. Сен мындай кылбайсыңар, бери түшпөйсүңөрбү? Жетекчилер ал жака чыкпайбы? Кызыл китебini деп атат азыр. Кызыл китепти башында эсептегенде сонча үйлөр кызыл китеби жок эле үйлөр түшүп кетип, энди дегенде Ылдыйда турабыз дайым. Ылдыйда жүрөбүз. Элди şu болмаса өйдө болсун дейт. Көрбөй атат, губернатор эмне деп атат, аттагылар көрбөй атат. Жалган эмес ал ушундай бас көтөрдүм азыр. Тыңдаңыз. Сеники жакында бизге пайызы жок акча түштү. Канча 250 акча керек, 250 миң. Сиз кайрылып туруп, мына акимдер бул жерде жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөр сиздерге мен айткамын. Элге терең жеткиргиле, группаларга жазгыла. Азыр акча бар банктарда. Пайызсыз 3 жылга 250 миңден берет. Бул жана физический лицо деп, мисалы үчүн юридический лицо деп экиге бөлүнүп атат. Юридический лицолорго 1000 миллионго чейин, а сиздерге жекелерге 250 миңге чейин. Ошон үчүн Алмаз Рахматович, давайте бул маселени чече турган маселе. Пайызга койсо ham кичине жардам биз 200 миң жардам берип коебуз. Буну Адахан Кимсанбаев бул жерге монда кылгыла деп айта албайт. Давайте биз сүйлөшөлү, жардам берүүгө даярбыз, араштырып көрөлү. Менде бир суроо бар. Сен сүйлөш, канча убакыт жазып, канча сумма ошону. Мен үйүмдө мисалы менде бомба түштү, я. Бомба түшкөндө сыйкырлардын жагы. Мен үйүмдө бүткөндөрдүн күйүп калса олар төлөйдү. Үй салып кетет. Карагылада мына жарык үйдө ички эсептеген жок. Аркашта вулканизация, бuyog'da вулканизация. Men qancha имараттарым kuyib ketdi. Men 30 жылдан beri тапқан терим полный кетип қалды. Ошондорду эч ким карабады. Өзүм тажиктардын колуга кармалып отурдум. Эч ким мага ошогонду чечпейди. Акылы темир начадан таппады го эч ким. Анан мен кылайм, мен бир күнү алак кылганымдан өлүп калбадым деп сүйлөптүн адашып. Ого күлдүңөр. Жашай бермейді. Адам мындай болуш керек деп Азыр мындайда, Адахан Кимсанбаевич, урматтуу мекендештер, баарыңыздардын ичиңиздерде, оюңуздарда кандай нерсе бар, биз билебиз. Азыр өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Азыр көрдүңүздөр, могу жерде сүйлөп атканда азыркы күндө экиге бөлүнүп турабыз да бизчи. Бул биринчи эмнеде? Бул жердеги Максат айылында 85 үйгөн, 84, 5 жаңы жер 10 садада. Бул жердеги элдер, бул үй күргөндөр, бул бир үй салынып бергендер, экинчи топ бизде жанагыда зыян тарткандар, урдаткан, тонолгон үйлөр болуп атат да. Азыр тонолгон үйлөргө берсек,
бул жак чыгып атат. Бул жакты берсек булар. Бирок биз баарын өз тартыгы менен сиздерге акча төлөп берип жатабыз. Бүгүнкү күнгө айттым кече күнү. 84 миллион 400 сом мамлекеттен бөлүнүп берилген, ошону ала албай атасыздар. Эми мамлекеттин акчасы кичине кагаз иш керек да, сиздер ошону барып бер десеңер кагазы жок деп бере албайбыз да биз. Кичине тастыктоо кагаз керек. Азыр биз ошону алгыла, кагазды жасап келгиле, алгыла десек жок дейсиңер. А бул жактагы үйлөр келип атат, силер эмне үчүн аларга берип атасыңар, бизге бербей атасыңар деп. Азыр баарыңарга берилди мамлекеттенчи. Кудайга шүгүр, эже, сиздики мен билем, былтыр дагы бул боюнча кайрылган. Себеби комиссия жанагыдай бул үйлөрдү салып берген, жанагыдай бүт баары үйүп, жараксыз, жашоого жараксыз болгон үйлөрдү салып берген. Мен сизге айтайын дагычы, бизге жардамдар келип жатат буйруса, ар кандай биз жардам беребиз. Бириңиздерди дагы жөн калтырбайбыз. Сиздер менен аралашып жүрөбүз. Сурангандарга жөн эле жардам дегендерге жардам берип атабыз. Сүйлөштүк эже, жардам беребиз биз буйруса. Жана акимдик сөз айтты, долбоор жазыңыздар, биз берели деп. Жигиттин сөзү өзү долбоор. Булар сиз айткандардай долбоор жаза алышпайт. Ошол себептен сунуш администрациядагы, акимияттагы экономикалык коомдоо бөлүм бар да. Сол жерден бир адисти бөлүп берип коюңуздар. Долбоорду кантип жазышты билсин, колдонан жазышат катарынан. Менде суроо бар. Бул боюнча даяр бар деп аткан да ошо. Эркечилик болсун. Сиз айткандай акылдуу сөз айтып жатасыз. Мына мен келгенден кийин атайын мен отдел ачтым, бөлүк ачтым. Ал бөлүктө инвестиция и туризм инвестиция депчи. Ошолор ким Баткен областына инвестиция кылат, же болбосо кандай өнүктүрүү максатында кандай бир долбоорлорду түзөт. Ошол бөлүк бүгүнкү күндө иштеп жатат. Талай ким Ибраимов. Ошон үчүн эгерде буга конкреттүү түрдө долбоор керек болсо, мисалы үчүн, пожалуйста, кайрыгыла аракет кылып бергиле ошону. Адистер ар бир райондордо бирден бар азыр. Менде суроо бар. Неме биздин ооруканабыз жакшы иштебейт, врачыбыз жок. Дайым интернеттен алга же исанага барабыз. Мен мисалы өзүм көрөйм, бардык мына кары картаңдар көрөйм. Ушул больница жөнүндө ham карап көрсөңүз. Мен айыл өкмөтүнө врачыбыз жок. 500 менен болду. Эже билем, Өскөнбай Каримович 3-чү жолу кайталап атам. Болбосо жакында баарыбызга көчкөн. Фапты бүгүн заманбап куруп койгонбуз. Врач жок дейт. Чакыргыла райондон алып келип, бул 3-чү жолу кайталап. 3 айдан көргө тааныбайсыз. Сиздер азыр биринчиден мындай кылабыз. Биз график түзүп койгула. Райондун больницасы бар. Ошол жактан дагы келип, ошол график менен иштеш керек. Эл билиш керек. Кайсыл убакта кайсыл врач, кайсыл адис келет. Ушундагы бир график түзүп берип койсоңор, элге ыңгайлуу болуп, ошол менен бирге элге жеткиргиле ушул информацияны. Врачтын коюп койгон култап кетет. Биз баардык оорукчан аялдар жашайбыз. Мен айттым, стресстен ооруй берип, ошо исана 500 менен барып келебиз, Кулундуга 500 менен барып келебиз. Мажбур ошо ооруйбуз. Всё, эже. Кана ким Иляс? Жазып кой, бүт барынча. Врач керек. Култап кетип калат. Saati менен дейт. Кайдан бизе saati менен? Вообще тааныбайбыз, 3 айдан бери Мен график менен иштейм дейт. Өткөндө мен ооруп калып барып бүкөл алып жаткан жеримден келип, эшиктен кирип келип бакырдым. Каяка барып көрүндүм дейт. Мен айттым, жок экенсиң, очуга барып көрүнүп бүкөл алып келдим, алып атам десем, каетке барып көрүнгөн болсоң, шөйттен барып алып көрүнгү деп бакырды. Мен бүкөл алып жаткан жеримде. Мен график менен иштейм дейт. Калп айтса калп айтпайт. Маселе бар. Биз график менен иштейбиз деди. Анан мен айттым, мамилеси жумшак врач керек. Адамды мамиле ham түзөтөт да. Боюнча мен дагы мен Кулундуда 17-чи кабинетте отурам, аншетке баргыла урусуңар. Кулундуда иштейт экен, бияка график түзүп беребиз. Мына азыр аким бул жерде график түзүп райондон дагы келишет бул жакачы. O kemçildigini ham albatta taraz tartışığı ham yok. Hiç nerse yok. Davleniya ölçücü yok. Davleniyamda ölçütön dese, davleniya ölçücü yok. Врач жок, жок. Бирөөгө коюп койгон. Анда туруп сапаралы жооп берчи. Бар го өлчөй турган. Только бизде айылбашы. Врач жок. Бизде врачты чечпеңиздер, врач келип жатып иштей турган бир шарт түзүп берди. Азыр бу жерде үй сала тургандар көбөйүп атат. Адахан мырза.
ayтканда мамлекеттик камсыздандыруу ипотекага үй салуучулар келип сапаралы şu чегaraga 200 үй салып берсек 25 жылдык 3% деди 6%ды эме аркылуу 2 этаждык 1 этаждык бар экен 2 этаждык 2,5 миллион ошого азыр жазыла тургандар көбөйүп атат да эгер генпланды берсеңердер биз эме кылсак жерге бир катар кылып үй салып берсек деп шуну бир көтөрүп берсеңиздер жогорку кеңеште бир ишке ашып берсе жаштарыбыз келебиз деп атат да ким кайсы компания азыр мен уруксат мындай Сапаралы сен дайыма кыйшык басасың да сен эч түзүлө албай койдуң да сени урушам биз ушундай иштейбиз айыл башчы молодец мунун үйүн көрсөңүздөр прямо чек арада турат и айылды башкарып турат иштейт камчы менен жакшы иштейт өзү дагычы курч бала Элдер ham сабалайт. бул азыр врачтан кеттиң дагы сен сразу жана үйгө өтүп кеттиң мынантип сүйлөш керек анычы бизде государственный ипотечный компания бар атайын президент жөнөттү ушуну Баткен областына 25 жылга жанагыдай аз пайыз менен акча берип кредит берип туруп бир айыл салалы чек арага деди эле биз буну 2 жерден тандап алдык биринчиси бул Максат айылы Лейлек районунда экинчиси Баткен районунда Аксай айылын тандап алдык ушул жерге 200 үй түшөт азыр пландаштырып айтыстар келип иштеп кеткен силер үндөп эле тургула буну жогорку кеңеште көтөрүштүн кереги жок иш өз тартибине кетип жатат азырчы жакында эле келип кетишти азыр акча бул жака бөлүнгөн ошондо ошондой үйгө Кыргызстан боюнча 500 миллион каралыпты була анын ичинен Кыргызстан боюнча 200 миллиону Баткен областынан каралган көрдүңүздөрбү бир 40%ын Баткен областынан карап атат ошон үчүн Сапар шашылба бул өз тартибине кетип жатат врач жөнүндө сүйлөшү врач боюнча эжелер медицина боюнча мен көзөмөл алдым себеби мен уже кайталап калыптын 3-чү жолу айтып атам да мен өзүм көзөмөл кылам бул жерге график кылып беребиз райондан келет Кулудудан келет ошол күндөрү сиздер кайрылып турасыздар бирок албетте жана мамилени түздөш керек жөнөкөй мамиле кылыш керек азыр Анан дагы бир суроо калды да. Мына прожекттер биздин көчөгө түшкөн прожекттердин көбү күйбөйт. Анан контрабанда кете турган жерлер бардыгы өчүк. Эмне үчүн мындай? Дайым өчүрүп таштайт. Анан сен айлыңыздан өчүрөт дептир электрик бияка. Азыр электриктерге айттык иштеп атат. Сапараны жооп бер сенин ишиң ал мен Эки күн свет өчүп калды азыр электриктер начальниги айттым өздөрү келип күйгүзүп кетти. Кеч күйдүбү? Күйдү да. Биздин эмнеге күйбөйт? Катык канча эле күйбөй калган жерлерди келип контролдо эзледи. Арасында биттекте прожектилер күйбөй калыптыр. Аны контролдоп кошобуз деди. Негизинде суроолор бериңдер. Негизи прожектор да биздин айылга. Негизи суроо. Канча айттым сизге? Өзүм Аште жашайм. 10 жыл Россияда иштеп келип үй салдым эле. 183 квадрат метр. Азыр 126 сал берди. Кудайга шүгүр, рахмат бардыгыңыздарга. Компенсацияны алдык. Анан акем сизге кайрылгам мен. Ака меники 183 квадрат 10 жыл бала чаканы таштап барып мигрант болуп иштеп келип салдым эле. Буга кандай болот десем, биз карайбыз дедиңиз. Ошол боюнча эч нерсе жок да. Ооба, барыбыз. Анан айрылыш боюнча 10 киши камсыздандырган ошону алды. Ошону ham төлөп бербейди өкмөтчү. Бұл мәселе жоғарғы кеңеште де билесіздер қаралып, бұл ошол уақытта именно соғыс үшін күйген үйлерді компенсация келбей қалған. Азыркы күнде комитеттер бар, депутаттар бар екен, элекендер азыр киргизип атыптыр. Бирок азыркы күндө ошо Максат айылында толук бардыгыңыздарды мен камсыздандырып бердим. Туурабы же билбегендер барбы? Он үй боюнча сиздердин алдыңыздарда барган кат мен да жогорку кеңешке жөнөттүм. Кечээ Оралхан Кысабач өзү айтты, барганда да карайлы кече көтөрдү ошол маселе. Бул маселе турат. 183 квадрат. Мен ошол боюнча кайра бардым. Менин үйүм мына 220 квадрат эди. Мына чалым өз Россияда жүрүп салган эди. Ана ошонун канысына жакшы 100 квадратга үй түштү, калган квадратында эле турат. Оны мага ким кылып берди? Сал мен ишке жарабай калды. Жарайт деп кадыр Үйө боюнча кимдир мисалы мен үйүм аң чоң эди, өтө чоң эди. Почти 400 квадрат да, барлыктары үлгүлүү үйдөр нам берилген. Анан агыл, очоккана, 2 этаж агылдары чоң эди. Ошолор бардыгы күйүп кетти. Азыр эми кимдир акча бардыгыбызга бирдей бөлүп койдуңуздар да, мисалы. Аварийный үйлөр ham
үйde жашабагандар ham ошо акчаны алып атат. Ошондой. Жашагандар үйлөр ham ошондой. Күйгөндөр ham ошол эле бирдей болуп калды. Эч кандай комиссия бизде нормально иштебеди да мындай. Биздин чыгымыбызды эле төлөп берсин. Ошо баардыгыбыз бирдей болуп калат. Азыр менен жашабагандар и так эле жашабай атат. Тамакасы даже битте дарагам жок да, көгөргөн эмес. Ошолор майли үйү күйүп кетти. Майли үйүнүн ордуга үй салып бердиңиздер. Рахмат. Бирок анан келип акчаны онун үйдө эчтеке болбосо, биздин үйдө баардык нерсе биз жашап атсак. Биз ошолордун катарында эле болуп калдык мисалы. Бекийин биз иштеп олар шаарда жашаган, шаардан келип акчаны алып азыр кетти дагы кайра. Дагы эле үйүн жаап иштер мындай кылалы. Ошо кандай болду? Көңүлсүз маселе экен. Көңүлсүз маселе. Эми комиссиялар баягыда бул нормаль иштеп түшүндүм. Албагандар деле бар. Эми мындай кылалы да, ушунун баардык маселеси биринчиден ошо дегенде адилеттүү каралбагандыгы бир. Экинчиден азыр бул жетекчилер айтканда өз убагында силерге керектүү кагаздарды бер десе бербегениңер. Эки тогот посттуктар биз айтып турбу ошол кимде кандай кайсыл жерден канча жабык тарттыңар ошонун баарын кагаздарын алып кел десе алып барбадыңар деп атпайбы? Алып келбедиңер. Жок, ону немелер алган. Комиссиялар алган. Ошондой болгон болсо комиссияга сиздер алып барып жеткиришиңиздер керек эле. Бул бир. Комиссия адилеттүү караш керек эле, бул эки. Эки тарабында тең. Эл аяй дегенден алысмын. Комиссия аяй дегенден алысмын. Эки тарабында тең. Шуну акырында чечер, жергиликтүү маселе. Биздин убактыбыз аябай карып атат. Биз бүгүн да Ошко кетип, эртең мугалимдер менен да областтык жолугушуубуз бар. Бүрсүгүн Казакстан менен чек ара маселеси боюнча жолугушуубуз бар. Ошондуктан туура түшүнгүлө туугандар. Биз өз көзүбүз менен келдик, көрдүк. Бизге ошол жашап аткан үйлөрүбүз жашоого жараксыз деген арыз түшкөн үчүн ушул максатка келдик. Үйүңүздөрдү көрдүк. Мына сунуш курулуш адиси менен сүйлөштүк. Жарагындай кылып эле уюштуралы, ынтымак менен да. Бир үйгө үлгүлүү кылып көрсөтүп берсин. Анан калгандары канча каражат болсо ошончо тактасаңар, ошол адистер барып жасап берет. Бул маселе чечилди. Чоң рахмат. Жылуулук боюнча баягы областтын куруу боюнча адис айтты. Биз карап көрөлү дагы бир вариантты сунуштайбыз деди. Бул экинчи маселе чечилди. Үчүнчү маселеңер бизге түздөн түз жазган маселе. Эң күчтүү маселе бул чек ара деп атасыздар. Чек араны мен айттым, бул чогулуш менен чечилбейт. Жабык эшик аркасында чечилет. Биз күндө көтөрүп атабыз бул маселени. Эми ал чечилгенге чейин сабыр. Бирок билип коюңуздар. Жана канча жолу айттым, кайра кайталайт. Ушул чек арада жашап аткан сиздерге таазим. Бирок десе айта бербегиле да бизге таазим экен дегенде. Бул милдет. Бул ата бабаларыбыздан калган жер. Осуят ушул. Анан бир эже айтып атат мага, менин балам бу жерден кетем деп коркуп атат. Кетирип бериң. Кетирип бериң. 3 күн, 5 күн, 6 күн бөтөн жерден нанын жеп, эненин нанын сагынсын. Эненин кадырына жетсин. Канчалык башынан сылап бөбөстөгөн сайын керкейе берет балдар. Азыр ушундай эгоист болгон заман. Бизди таштабай кетпей отуруп мына үйдө. Эми эгер сизди таштап кеткенге балаңыз ошого макул болуп атса, Аллахтан гана сураң, балага иманын сактайсыз. Бүттү, башка жолу жок. Аны биз мыйзам менен чек арадан чыгарбайбыз деген мыйзам кабыл ала албайбыз. Областтан чыгарбай коебуз деп областтын жетекчиси чечим кабыл ала албайт. Эркин кайда басса ошол жака басат. Бир гана нерсе иман тилейли, инсап тилейли. Ушундай аксакалдар калган майда маселелердин баардыгын айттыңыздар. Биз жогорку кеңешке барганда көтөрө турган маселе бар. Жергиликтүү областтык жетекчи чече турган маселе бар, аким чече турган маселе бар. Анын баарын канча жерде жолугуштук, баардык жерде бизде мындай бир эки айры пикир болгон жок. Баары бир болгон. Ушундай кылалыбы? Туугандар. Жанагы күндү белгилеп алалы. Кайда жанагы курулуш? Бир күндү белгилеп алалы. Маалымат жетпегенден көп маселе чыгат. Кайсы үйдө, кайсы даректе сиздер баарыңар топтолуп, кайсы күнү топтолосуңар, ошону белгилеп айтып койгула. Жарыя кылып койгула. Жарыя бергиле. Сүйлөштүккө адистин сөзүн угалы.
жылуулаткыч боюнча да угалы, аба алмашуу боюнча да угалы. Эми бизге бата берсеңиздер, рухсат берсеңиздер, колумузда да аябай чоң-чоң. Үй боюнча мына şu чоңдорубузга рахмат. Мына жерде келип бирдей жатып биз менен бирдей иштешти. Мен мына şu ачык айтам. Мунулар керек болсо жаңы айтты, кана? Компреже. Өмүрдө бу жерде жашаган эмесилер. Үй күйүп, жөн эле бузу күйдү салып берди мамлекет. Дагы кийин жаман көрсөтөт, катталарды жаман көрсөтөт. Экинен үй салып атат, экинен пулда алып атат булар. Мына мисалы мунун көп нерсеси жоголуп кетти. Мен иш беле деген жокмун го. Менен ойлойм, бир сом ойлойм. Мага эмне керектир? Мен не балта балам бар, эки баламды окутуп атам мен азыр. Кимисиге жеткиришим мен башым керек. Туурусу да, мына туура айтып нерсе. Ана мына чегара боюнча эмес, мен мына жерде контрабанда боюнча мен ачык айтам. Мына жерде мына үй күйгөндөр өздөрү кылып атат. Үй күйгөндөр мен муну ак үй эмес, Алланын алдыдан туура айтам. Акыретте эм айтып кетем. Мен айттым го сизге кече. Мен бир тентек, бир акылдуу айтат деген. Bu sözü ben hiç kimden eline koyamam. Ben Allah'a dayanam. Allah'a işinem boldu. Ben açık aytam. Bana şerde, bana çık desem çıkart azı gerek bolsa. Atlarına çingen aytıp berem gerek bolsa. Kontrabanda men şunday eline koyamam. Alıvam ben, aytıvam berer alım da. Devletçi bunu elinde gerek yok. Ben açıktan açık aytam. Ben açıktan açık aytam. Özüzlükler kılıp atat. Bakın şimdi zaman karşı atat. Katlardan eline koyamam. Kim olsa bette iş var beke. Ne iş var bette? Hemen derken cemaat kuva vardı şu. Ne zaman Kalistan'dan Arap gelip eline koyamam. Ne olsa o opsiyon açık taşasın. Doğru? Opsiyon. Alın kalan limanda götür. Mayna sudan aytma. Buramın önüne koyamam. Hey! Boza çağır. Stop! Toktağlar, dağlar. Urmatlı Maksat turgunları, oğlanlar. Sizleri bir Kırgız eli tanıyın. Kırgız eli Maksat'ın yaşauşularda boru turat. Anan özünüzdördü, jaman canınızları көрсөтүп албаңыздар. Бүт көңүлдүн баары Кыргызстан боюнча ушул Maksat айылына болуп жатат. Мына Алимеже бул жерде дагы суроо берип атат. Баарыңыздар билесиздер Maksat'тан. Алимеженин үйүнө ким кирбеди? Бүт дегендердин баары кирип, биздин өлкө башы президентибиз да үйүнө кирип. Туруп Алимеже. Ошон үчүн жаман сөздү токтотуңуздар азыр. Майдан нерселерди туура айтып атат. Токтоткула. Азыр бул жакта Жогорку Кеңештин депутаттары келип убактысы менен жүрөт. Керектүү маселелерди укту. Кагаз түрүндө дагы кайрылды. Алган маселелерди биз биргеликте чечип келе жатабыз. Силерден эч ким качпайт. Айтсаңар айтып, маселеңердин баары үйүңөрдөн билип турабыз. Анан кийин мен сиздерге айтып кетер элем, азыр бул камера үчүн эмес. Өчүрүп койсоңор да болот. Биз мындай сырдуу нерсени айтып берип коеюн дедим да, бир нерсеге салыштырмалуу кылып. Кээ бирлердин үй дагы жок турат. Азыр бул түшүнүп кененирээк айткан, алар дагы айтып атат, мыналарды салып берип атат, биздики салынбай калды атат депчи. Ошон үчүн кичине мындай сабырдуу кылып, келсин ызычуу кыла бербеңиздерчи. Maksat айылы, Maksat тургундары буйруса чынды айтканда Кудайга шүгүр. Канча мамлекет сиздерге жардам берип атат. Канча Кыргыз эли биздин жанагыдай баатыр балдарыбыз, мекенчил балдарыбыз жардам берип атат. Могул айтылган маселелер баары чечиле берет. Бирок бардыгы эч качан чечилип бүтпөйт. Бул жашоо. Жашоо бул. Акыркы жолу айтып калсаң, үйдүн алдында шагал жок. Эмне үчүн шагалым жок деп дагы кыйкырып каласыздар. Бул дагы маселе, себеби жашоо. Ошон үчүн мен ойлойм, суроо бүттү. Маселенин баарын биргеликте чечебиз. Мына Сапаралы айыл башы болуп дайындалган, элдин атынан дайыма кайрылып жүрөт, туурабы? Кандай маселе болсо кайрылыңыздар, биз ачыкпыз, аны чечет. Анан кийин бул жерде Жогорку Кеңештин депутаттары келгендерге убактысы бүтүп туруп, батабызды берип туруп, рахмат, ыраазычылык айтып сөздөр болсо. Узаталы. Аны ондо мына немеден Атаган Кимсан башка şu элдин атынан, мына сиздердин бийликтегилердин атынан рахмат билдиребиз. Ошо Кыргызстан эли журтубуздун атынан. Eli jurtubuz var ekan, mana bizni shuntup qo'yildi, uylarimiz jana tikalab berishdilar. Sizlarga rahmat, birlikte ishlab turganlar, gubernator, hakim, hukumat barliqlari birgalikda ishlab, shu yerda jatib olib ishlab, uylar tikalab qalbga soldirib berdilar. Shu qatordan Jogorku Kengash deputati Atagan Kimsan boshqam rahatchilik bildirib ketdim. Shu yoqdan fraksiyalari biz o'sha kunlarda nimada esdan chiqarmasdan jardam qildilar. Haligi nima deganda
oçakana nerselerden, ошондой nerselerden жардам кылды. Allah razı olsun. Kılgan hayırlarını Allah Taalam dargada kabul kılgan olsun. Şu bardığımızın el yurtumuz tinç aman olsun. Kırgızstanımız önügü össün. Başka ne deriz? Vardığınızları iyilikler kalayız. Daim salamat olunlar. Bizim maksat ayının atıdan Jokoru Kengeş deputatlarga, prezidentlerge bizim elimizin ata rahatçılıkты bildirip koyuyorsunuz. Amin. Oylar olsun. Жақсылық, tinchlik olsun negizgi. Rahmat.